Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 26 май 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча Бешикте жүрөм туғандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп келүү жолун силерге түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Куюкова жана Азамат көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул кесилиштен эле сиздер туғандар түштүктү карай бассаңыздар, тоо тарапта сол жактагы катардагы экинчи үй, мынакей бул үй. Бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Анан бул жерден шаардын бурчтарына жүргөн маршруткалары бар. Бир аз чыгышты карай бассаңыздар Чортекова көчөсү болуп калат. Ылдыйкы көчө Ахунбаева туғандар. Мына ушундай. Так, дагы эмне маалымат? Эми барып калган маалыматты берчекенен берейин. Силер күн сайын Бишкек шаары Чүй областынан сатылуучу үй, квартираларды көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым туғандар. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Эң эле түндүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле түштүк чек арасы бул кошунанын заборуна чейин. Жердин аянты 7 соток, көчө тарабы 29, бул жагы 24 метр экен туғандар. 7 соток жер. Негизинен Арча Бешик тарапта 3,5 сотоктон деле эме кылгандар бар. Кааласаңыздар 2ге бөлүп алсаңыздар деле болгодай көрүнөт. Бул деле кимдир бирөө үчүн вариант, ошого айтып кеткен өчүрүм туғандар. Жолдор орто кеңдикте, электр энергиясы, суу, центральный канализация бар экен. Газ болсо мындан кийинки көчөдө бар туғандар. Ал кошун аркылуу тартып алсаңыздар болот. Мына бул Куюковада деле бар. Куюкованан түштүктү карай бассаңыздар катардагы экинчи үй туғандар. Так, дагы эмне маалымат? Жолдор мынакей көрүп шагыл төшөлгөн. Жакын жерде мынакей мектеп көрүнүп турат. 95 деди, 97 деп айтышты. Кыскасы, бул жерде жаңы эле салынган мектеп жакын туғандар. Балдарыңыздар кенен жөө барып келип атса, садиктер бар экен. И көчө тараптан көрүп пескалык забор жана дарбаза. Бул үйүбүздүн короосунун көрүнүшү туғандар. Жана айткандай 7 соток. Документтер боюнча айтсак, кызыл кетек, чек паспорт, эксплуатация, ушул сыяктуу керектүү документтин баары бар. Алсаңыздар, сразу эле ошол күнү өткөрүп беребиз дейт туғандар. Бул жакта 125 квадрат метр болгон үйүбүз. Стенасы саман, бышпаган кирпич. И тышкы тарабынан утеплять этилип, анын тышкы тарабынан текстура чачылган туғандар. Ал тарабы навес, бул жакта моундай навес, тапчан, литровый стяжка болгон. Бул жакта түрлүү бактар, алма, черешня, бул жагында жаңгак, жана ылдый тарабында бир аз жер жемшек сеңиздер деле жер, жүзүм бактары, мынакей ушунун баары бар. Азыркы учурда мына черешня бышып аткан учуру. Так. Үйүбүздүн батыш тарабында деле забор менен ортодо бир 2,5 метрдей аралык бар экен. Үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү. Эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин туғандар. Бул мынакей үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги, көрүп темирден болгон эшик орнотулган. Бул үйүбүздүн кире бериши туғандар, прихожка. Так, анан оң тарапта киргенде эле отопленияның котелу жайгашкан бөлмө, көмүр менен жылыткан котел үйүбүздү жылытат. Так, андан ары сол тарапта мондай кладовка дейсизби, вешалка дейсизби, ушундай жайы жана түз эле кирсек мондай коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туғандар. Так, оң тарапта кухня жайгашкан. Көрүп кухонный мебелдер, электрический жана газовый плита. Түштүк тараптан терезе, отоплениянын батареялары туғандар. Окей. И ушул эле жерден кайра коридорго чыгып, оң тарапка карай кайрылсак, дагы бир мондай коридор. Коридор холл экен туғандар, кечиресиздер. Холл батыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары. И оң тарабында бир балдар бөлмөсү. Түз эле өтсөк, бул жакта зал жайгашкан туғандар. Бул жакта зал, чыгыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары жана бул жакта дагы бир бөлмө. Пластик терезелер. Ушундай эми короосун ачып да калган маалыматты бир чекеден берейин. Анан киргенде бул коридордон сол тарапка карай кирсек, үйдүн ички тарабындагы ажыраткана, ванна, душ жайгашкан туғандар.
Мен карле сатылуучу үйдүн коросундамын туугандар. Бул жактан акей тапчан, бул түштүк чек арасы үйдүн. Көтмасадай бактар, жүзүн бактары, гүлдөр туугандар. Навесинде растяжка болгон. Так. Дагы эмне маалымат? Так. Үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Окей. Анан бул дагы мындай бир эме бар экен, помещение. Бул жагында инструмент саткан склад. Үйдүн эң эле түндүк чек-арасы бул жерге чейин, сымторго чейин болуп калат. Андан ары инструмент саткан склад. Бул жакта да бир помещение, жакын бөлмө, үйдүн тышкарына жаткан навес жана үйдүн эң эле чыгыш чек-арасы бул жерден туугандар. Бул жерден түз өйдө карай кете берет. Так. Дагы эмне маалымат? Документтер боюнча айттык. Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт бул үйдүн туугандары. Бул үйдүн баасы $115,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери мен экранга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы сүйлөшүү болот. Достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.